Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Мисир KG каналынын катталуучулары, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу Красноярский, Россия өлкөсүндөбүз. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү бүгүнкү каарманыбыз Кайрат мырза болмокчу. Бул Кайрат мырза азыркы учурда ушул Красноярский жергесиндеги мусулмандарга, өзүбүздүн туугандарга ушундай кой жандыктарын эт менен камсыздап, эт багытында иштеген, өзү көптөгөн спорт чебери десек дагы болот. Улак чабап жүргөн жигит, балуан жигит. Ошол жигиттен сиздерге бүгүн көрсөтүп маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазып, бизге колдоо көрсөтүп коюңуздар. Сиздер үчүн дагы ушул Россия жергесинде биздин кыргыздар дегеле мусулмандар бул жерге келип кандай жашоо өткөрүп жатканын сиздерге четинен маалымат берип көрсөтүп турабыз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Айта кете турган болсок, бул Кайрат мырза ушундай Россиянын ар областтарына, шаарларына барып, койлорду алып келип, ушундай жакшы семиз койлорду, чоң койлорду алып келип союп сатат экен. Эми Кайрат мырзанын өзү менен таанышып, сиздерге көрсөтөлү. Бул жерде көрүп турганыңыздардай, азыр койлорду ушундай кылып атайын союп, даярдап, мусулмандардын өкүмүнө жараша, бизге келген өкүмдөргө жараша кылып союп, Алланын аты менен баштап союп, адал кылып союп берет экен. Көрүп турасыздар. Негизинде бул жерде азыр кимдер алат, бул койлор кимдерге кетет, бизге Кайрат мырза өзү айтып берсин. Ассаламу алейкум. Кайрат мырза кандай? Ден-соолуктар жакшыбы? Көптөн бери келебиз деп кол бошобой, убакыт болбой, бүгүн убактысы келип чыгып келдик. Эми бүгүн ушул өзүңдүн жашооң тууралуу, Россия өлкөсүнө келип, ушундай кызматтарды кылып жүрөт экенсиң. Кыргыз элине, бул жерде мусулмандарга ушундай эт менен камсыз кылат экенсиң. Ошолор жөнүндө бир аз маалымат кылып айтып, өзүңдү тааныштырып. Ассаламу алейкум. Мен ушу атым Кайрат, Жалал Абад облусу Согур району Кызылга деген айылдан болом. Ушу Россияга келгениме 2010-дон бери ушул жердемин, Красноярский шаарында. Башка иштерди кылып жүрдүм. Ушу эт менен иштегениме 2 жыл болуп калды. Улак чабып жүрөбүз. Улак башталганда 5-6 жыл болуп калды. Ошондон бери ушу ат минип улак чабып жүрөбүз. Анан ушу мына эт менен иштегениме 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушу кой алып кеп, ушердеги кыргыздарга, ушердеги халал эт саткан ушу немеге, мясниктерге ошолорго көч жеткирип беребиз. Эми Кайрат мырза, алгач эле суроо ушундан болсун. Негизи эле бул Красноярский жерине, Россияга кандай болуп келип калдыңыз эле? Бул жерде өзү башка жумуш менен, эми бизде көбүнчө эле жумуш менен келебиз, иш менен. Мен деле ошо 2010-жылы келгенмин, келип кичине ошо бир таа менен келип кичине базарда иштегенмин. Андан кийин мебельныйде иштеп, бир 6 жыл, 7 жыл мебельный иштеп, анан ушу келип улак чабып, ушу Кыргызстанга мал жөнөтүп, ошентип жылкы жөнөтүп, ошентип жүрүп эле анан ушу ишке өтүп кеттим да. Ушу иш менен эме болуп алды, эми ишим ушак 2 жылдан бери ушу мал менен кой сатам. Кыргызстанга мал жөнөтөбүз эке. Анан эми биз көрүп, таанып билгенден бери байкап дагы жүрөбүз. Өзүң дагы бир башка спорт чеберлеринен окшойсуң да, мындай балуандын сыртынан көрүнөт да. Анан эми жакшылап сурап, мен өзүм деле сурап көрө элекмин. Эми спорттун кайсы түрлөрү менен ойноп жүргөнсүң? Спорт ака уши смешный единоборство. ММА ушу немелерге кичине соревнованияларга чыккам ака. Соревнованияларга түшүп жүргөнсүң. Бул жакта болгонбу же Кыргызстанда? Жок, бул жакта ака. Мен ушул жакта келип, залга вообще ушул жактан барып баштадым, 2 балалы болгондон кийин. Азыр 4 балам бар ака. 2 балалы болгондон кийин баргам залга. Ушул жерде соревнованияларга чыккам да. Ошондо 2 балалы болгондо бардым деп калдың да. Канча жашыңда элең ошондо? 22 жашымда, 21 жашында. 21 жашында. 18 жашында үйлөнгөм ака, 19 жашында бир бала болгом. 21 жашында бир бала болгом, 2 бала болгом, экинчи бала. Ага чейин
спортко негизи кызыкчу элең мындай? Кызыкчу элем, бирок вообще неме барган эмесмин да, мындай неме болгон эмесмин, билбейм, возможность болгон эмеспи же билбейм, барган эмесмин да. Анан бул жака келип, анан иштеп, анан ошо кичине өзүм бираз ойноп, салып барып, анан ийгиликтер жаралды. Андан кийин ийгиликтер болду эми. Ийгиликтер ака башында чыкканда ошо утулуп жүрдүм, анан кийин анан кичине профессионал бойлорго кичине чыгып неме кылдык. Медалдар, кубоктор алгам ака. Жакшы. Акыркы боюм ошо немеде кыргыздар өткөргөн 31-август ошо жылда эле өткөрүшөт. Ошо 2 жыл мурун ошолго чыккам. Ошойдон чыга элекмин ака немегечи. 2 жылдан бери демек рингтерге чыкпай. Жок, 2 жылдан. Жалаң гана жумуш менен алек болуп жүрөсүң. Жакшы, Азамат мырза. Эми негизи бул жерде ушул азыр эт менен иш кылат экенсиңер да? Бул жерде кой эти эле болобу же башка мал эттери? Мал эти, жылкы эти болот. Чучук алар дагы болот, Болот. Алып кеп союп, алар неме основной ушу кой да ака. Основной кой. Кой менен. Эми бул жерде силер айтсаңар, кандай койлор алып келип сатасыңар? Жана эми бир айда бир алып келип сатат болушуңар керек. Канча баш алып келип сатып түгөтөсүңөр? Эми бир алып келген, ошо бир фура менен алып келебиз ака, ошо алысыраак жактан алып келем, фура менен. Фурага киде 120 штук батат. 120 штук алып кеп, ошо 10 күн, 15 күндө түгөнөт, анан барып дагы алып кеп, ушундай неме кылып. Биздин основной касаптар көп алат да. Күндө 10дон, 15ден, 20дан ошолор алат. Ошолорго союп неме алып беребиз. Анан кыргыздар алат ушу тоюп койго, өздөрүнө жегени. Эми негизи эле мусулмандар ушундайбыз да, этке жакын болобуз. Койго негизинен, койду жакшы, эттерин жакшы жейбиз да. Анан бул жактын койлору менен биздин өзүбүздүн Кыргызстандын койлорунун эттеринин айырмасы болуш керек, байкодуңарбы ошолорду? Эми айырмасы бар, конечно, немесинде. Тамында деле айырмасынын эмеси бар. Даамдары, бул жакта чөптөрдүн. Бул жакта чөп жакшы пышпайт ака, билесиз. Чөп кенен болгону менен, бирок күчү жок деген. Күчү жок. Кыргызстандыкы башка барыбир. Аны эми азыр бул жакта койлорду союп койсоңор, ушул жакта өтүп бир аз көрүбөйлү, Мына ушулар эми мисалы атайын ошол касаптарга, эт саткандарга даярдап союлар, Булар эми канча килограммдан чыгат? Булар азыр ака 23-24 килограмм, 25. Ошолор заказ кылат, кандай заказ кылышын өз немесин апарып берет да. Чоң берсе чоңун апарабыз, кичинерак келсе кичинерагын апарып эме кылып беребиз. Эми жакшы. Ушундай атайын таза кылып, жакшына кылып союп берет экенсиңер. Кылган жумушуңар мага дагы жагып турат. Анан эми айтсаңар, касаптар менен алар менен өзүңөрчө иштейсиңер, эми алар ачпайлабай эле, сурабайлабай. Негизи элдер башка элдер келип сурап, кой алат элем дегендер болсо, канча сомду, канча рубльге чейин тегерегин алса болот? Койлор ака 4000 рубльдан баштап, чоңдору бар, чоң 10.000, 12.000ге чейин койлор бар. Ал эми ошол тандагана карап, семиз, чоң, кичинекей, ар ким ар кандай соет ошого бересиңер. Союп, жиликтеп даяр кылып беребиз ака. Эсинче доставкасын кылып беребиз. Чалгандар болот, ошо апарып жеткирип бер дегенде чалгандар апарып беребиз. Эгер азыр ушунтип азыр экөөбүз сүйлөшүп маалымат берип атабыз. Сурап билгендер болсо, телефон номерин керек эле десе, номерлер жазып койсок болорбу? Болот ака. Жок, жазып коерүң. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге бул жерде койлор керек болгон болсо, эт издеп калган болсоңуздар, мен Кайрат мырзанын номерин жазып кетем, ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Анан мүмкүн болсо суранып кетет элем, ушул этке байланыштуу өзүңүздөргө бир керектүү гана суроолорду берип чалсаңыздар жакшы болот. Анткени бизде көбүнчө башка бир суроолор менен чалып, сиздин убактыңызды алып коюшу мүмкүн. Эми койлорду дагы бир көрүбөйлү, бул жака өтүп. Эми ушулардан бир таныш өтөлү. Бул кандай породадагы койлор, кайсы жактан келет негизи? Булар ака немеден, Бурятиядан келген, Улан-Удэ деген немеден, шаардан Бурятиядан, ошо буряттардын эмеси, ошо буряттардын өзүнүн Бубей деген породасы ушулар. Сууктун Сибири деген ошол жакта эми, ошо суукта. Суукта.
бир алып келгенде ошол 100дөн ашык 150ге чейин алып келет экенсиң. Ооба, 100-120 алып келесиң. Ошондо так породасы кандай болуп калат булар? Бубей экен, бубей. Бубей деген порода экен. Так породасы ошо бубей. Мына куйруктары өтө чоң эмес, мына өтө кичинекей эмес, ушул койлор ошо бубей деген породалар. Булар биздин койлорго караганда куйруктары жок болот. Жок, Анан булардыкы жанагы Романовский койлор деген бар да, ошолорду да угуп калдың беле? Ооба. Алардын Кыргызстанга алып барып да көп сатылды. Холестерин жок болот, анан жанагындай жегенде жеңил болот, ден соолукка да жакшы болот деп айтып калышты да. Ошондой койлорго салыштырмалуу бул кандай экен? Ошол жактарынан билип көрбөдүңөрбү? Ол жактарын неме кылбадым, билип. Ол жактарын вообще билип неме кылбадым. Негизи эле ошол алып келип, эми сурагандар үчүн сатып, ооба. Этке тапшырып жатасың да? Ооба, ошо этке неме алып. Ошол жактарынан да бир сурап билип алыш керек экен, ошол жактан. Бир аз алгандар, балким азыр бизде бар да, сахар менен диабет менен ооругандар, же бир башка оорулар менен ооругандар бар, алар көбүнчө койдун эттерин жей албайт да. Анан ошолор үчүн балким кандай болот деген суроо пайда болуп жатат да. Жакшы. Булар эми азыр ушулар канча жаштагы койлор? Булар 2 жаш, 2 тиш, 4 тиш. 2 тиш, демек 1 жаштан өткөн, 2 жаш, 3 жаш, 4 жашка чейин койлор. Ушулар эми орто эсеп менен баалар кандай болуп калат? Баалар ака канча рубльге чейин? 8.000, 9.000, 7.000, кичинекайлар бар, онда козулар 4.000. Тетинде кичинекей козулары 4.000. Эми ким кандай сураса ошого жараша келип, баалашып, келишип сата бересиңер. Ооба. Жакшы. Эми Кайрат мырза койлордон бир аз көрдүк. Өзүңүздүн чабып жүргөн атыңыз бар. Ошону бир көрөлү. Аттардан бир маалымат алалы. Бул эми ушул жылкылардан баштасак. Өзүң чабып жүргөн жылкылар булар, Бул азыр канча жаштагы жылкы? Бул азыр ака 4 асый болуп калды. 4 асый. Бул атты ака көп эле ошол жерде ушу менин өзүмдүн атым деп көп эле ойлошот, билбейт, бирок бул атты мага бир жакшы көңүл жакын бир акам бар. Ошол короче алып берген магачы. 3 жыл болду ака. 3 жылдан бери ушул ат чабам менчи. Мен ат көп сорунга ушул ат менен жетип, мени кичине эмнеде тааныткан ушул ат ака. Ушул ат менен чабып ошо эме болуп жүрөм. Бирок хайванаты бары жокпу? Көкчө деп эле коем, көкчө депчи. Көкчө, хайванат көкчө деп коем. Өзү кандай мындай караганга, мингенге жоошпу? Караганга, мингенге аябай жоош ака. Быйыл кичине неме токтолуп неме болуп калды. Буга чейин ошо башка адамды ham баягынтип мингизбей баягынтип кыйнайт эле. Азыр быйыл кичине жоошуп неме болуп калды. Өзүнө келип калды деп. Караганга жакшы, анан мингенде тез мингенде. Чуркачтары. Эми улакта көрүнүп атат. Токторго кирип жүргөндөрүн көрүп эле жүрөбүз. Жакшы ат, көз тийбесин жаныбар. Эми бул кайсы порода болуп калат экен? Бул жакка аттар. Бул ака эми полутяж да, эми буну аралашкан да, бирок баягында оор неме эмес, жеңил жылкы, аябай жеңил эмес, өтө жеңил. Мындай Орловский порода десек де болчу да, Ооба, ошо аралашкан да, ошо Орловский менен аралашкан неме болгон да, полутяж деп неме болчу. Анан эми буну улакка кандай, ким дайындап? Улакка ака өзүм дайындайм, өзүм, только өзүм карап, өзүм минем, өзүм карап, өзүм минеп. Ошо үйгө жаңы алганда үйрөтүш аябай кыйын болгон, раслад неме кыйын болду. 2 ай зорго үйрөттүм да. Азыр жакшы. Азыр эми ийгиликтер болот. Ушун только үш ат чабам. Башка атка көнө албай калдым уже. Көкчө деп, Көкчө. Жакшы, жаныбарга. Бойлору канча чыгып бунун бою? Бою 1.58 чыгат. 1.58. 1.6 өтө деле бийик эмес, 1.58 эле чыгат. Жанагы российский аттар бар эмеспи? Чоң булактарга алар да жарап жүрөт, чабып жатышат. Ошолорду чабып көрдүңбү? Жок, олорду чабып көрбөдүм. Жок, олорду чабып көрбөдүм. Чабып көрбөдүм. Ушул атты эле чабып. Ушул ат буга чейин бир ат чапкан, бир тору ат бар эле. Орловский. Күлүк жылкы болчу. Бирок олор өтө тез, топко жакшы турбайт неме кылат эле. Бул бардык жагы келишкен да. Тобу дагы кенен туруу, ошого жакшы. Эми негизи атты кандай ат болсо деле мындай көрүнгөндө атты билинет, чаап минип жүргөндөр, атты карагандар билет. Ошондо өзүңө билинген да бул ат, Ооба, эми ошо ака экөөбүз барып көрүп, жактырып алганбыз. Ошо малда эле мындай
көрүнүштөрү жакшы жылкы болчу да. Неме кылып баары бир көрүлө алып келгенбиз. Деги эле өзүң канча жаштан бери атка кызыгып ат минип жүрөсүң? Атка мен айылда эле ошо эс тарткандан бери ат минип неме кылып айылда бирок улак чабып, сорун порун алып мындай неме кылган эмесмин. Мен ушул жака келип улак чабып, чоң улактар ушул жака келип чаптым да. Демек көптөгөн ийгиликтерди Россияда жетишип ушул жакта баштапсың да? Ушул жактан эме да. Жакшы. Ал эми кийинки ат бул кайсыл ат? Кимдин аты? Бул ошо Аксыдан Талай деген достун аты. Бул көрүлө жүрөт экен эме кочон, постоянно кочон чапкан ат. Кочон талган чаап жүргөн ушул да? Кече Абаканда акырында тай алган ат ушул ат. Өткөндө алмадын улагында 1-3-4 жол коюп алып чыкты ошол. 3 жаш бул жашы. Бул деле өтө чоң эмес. Чоң эмес, чакан эле экен, Бул канча жашта? 3 жашта. 3 жаш. Буну ким багат, ким таптап ушу улактарга дайындайт? Буну ушул жерде мен карайм ака. Анан бастырып келип ошо досум Талай. Ошол Аксыдан, ошол келип өзү карап неме алат. Эми келип алган күндө ошо мен өзүм карап, аттарды мен өзүм карайм ака менчи. Андан кийинкисин көрөлү. Аттардан бир катар таанышып чыгалы. Улак кайсы ат болду? Бул ака ушу бир тууган үкам бар ушул жердечи. Ошолго алып бергенмин ушул ат. Жана мен ошол улактарда көрүп калчу элем. Бир жашыраак бала минип, айым ортодо улакта баягы топтордун жанында жүрүп калат. Анан бул бала эмне чаппайт, анан кийин жанында жүрөт, турат деп калчу элем. Ошол жигит чаап жүргөн ат ушул экен. Ошо бир тууган үкам болот мен. Ал жигитти өзү эмне улакай жаңы үйрөтүлүп жатабы? Жаш бала да, эми чаап кичине неме болуп атат. Жакшы. Өзүң ийниң өзүң тарбиялап жатат экенсиң да. Жакшы. Бул жакта аттар кимдердин аттары болду экен? Бул дагы ошо мен өзүмдүн атым. Ошо бул дагы сага. Бул канча жаштагы? Бул 2,5 жашар. 2,5 жашар. Жазга келек жазга 3 жашар болот. 3 жашар болуп калат экен да. Демек быштуу болот экен да. Жазга быштуу болот. Жазга быштуу болуп калат. Жазга быштуу болот. Анан бул аттар эми негизи Россияны биз элестетебиз да, көргөндө эле Кыргызстанда көрүп жүрөбүз. Чоң аттарды элестетебиз да, жана тяжеловоздар көбүнчө. Анан бул аттарды өзүңөр кандай тандап, каяктан тандайсыңар? Негизи барбы ушундай аттар башка жерде Россиядан таапса болобу? Болот ака, биз деле багантип ошо оор тяжело аттарга кызыкпай калдык. Азыр делечи ошол эми бизге азыр ушу могул аттар ушу Кыргызстандын аттарындай да. Кыргызстандын аттарындай эле мага билинбейт мисалы Кыргызстандын аттарын мингендей эле минем да, ошондой эле болуп. Жана карабайыр жылкылардай эле. Ошондой эле. Улактарда жүргөндөр да ошондой эле, ошо кирет, чыгат, жүгүрөт, ошондой эле немелеричи. Мисалы улак башталгандан аягына чейин чабылат. Ооба. Тынбай элечи? Тынбай эле чабап неме алабыз. Жакшы экен. Жакшы, Кайрат мырза, азыр эми биз ушул аттарды көрүп, бир сыйра таанышып чыксак. Дагы бир суроо пайда болду да менде. Бул жерде эми силер ушул кой менен иш кылат экенсиңер, эт менен. Анан бул жерде сарайлар бар экен. Буларды өзүңөр кургансыңарбы же даяр бар элеби бул жерде? Кой неме алган сарайда булар өздөрү бар. Анан могул жерде ошо быйыл өзүм ошо аттарга деп жылуураак болсун деп ошо аттарга өзүм неме кылдым. Кытайдан болуп тургандарды өзүңөр кылдыңыз? Өзүм быйыл неме кылдым. Анан бул жерде ошо бул жерде өзү арендада турабыз экен, арендада. Ошо кой саткан жерлер ошондон аракта ошо аренда неме болуп, арендада турабыз. Анан бул жакта эми башка өлкөдө жүргөндөн башка эми орустар дегендечи, алар бир аз мына эт саткандарга же жылкы кармаганга бир аз кысым көрсөтүшпөйбү? Жок, кысым көрсөтпөйт. Биз ошо Кыргызстанда жүргөндөй эле ошо өз немеде жүргөндөй эле келип кой алып келип кой сатып, ушум тоскоол боло элек да буга чейин. Эми андайдан Кудай өзү сактасын. Андайдан Кудай өзү сактасын. Андайдан нары кылсын. Жакшы, Кайрат мырза, эми бүгүнкү чыгарылыштарда ушул сиздин жылкыларыңыз менен, бүгүнкү бир күндө иштериңиз менен таанышып кеттик. Чоң рахмат. Эми дагы көрүүчүлөрүбүзгө эмне кызык болсо, суроолор болсо, кийинки чыгарылыштарда буюрса дагы көрсөткөнгө аракет кылабыз. Сизге рахмат, иштериңизге ийгилик. Ар дайым ушундай кайсыл жерде болсок дагы өзүңүздүн күнүмдүк жашообузду өткөрүп, турмушубузду кылып жүргөн силерге ийгилик дагы. Ишиңер алдыга жылсын, кылып жаткан ишиңерден Аллах Таала ыраазы болуп, берекесин берсин ар дайым.
Рахмат. Рахмат ака, сізге да. Ардайым тынч болайлы. Бұл жақта негізі қойдың еттің бағасы қанша? Көзі қанша? Қасаптар қаншадан сатышады? Қасаптар 450-ден сатышады. 450-ден, базардағы бағалар, базардағы бағалар қойдың еті 450-ден екен. Россияда, Красноярск жергесінде қасаптар осындай сатады екен.